Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын менин алым үмметимдин уйкусу надан үмметимдин ибадатын артык деген хадисти угуп, сиз кандайча деп таң калышыңыз мүмкүн. Бирок жашоодо кээ бир адамдардын кылган иш-аракеттерин көрүп, бул хадистин акыйкатын билесиз. Бир күнү бир жаш жигит мечитке кирип 2 рекет намаз окуп баштайт. Мечиттин ичинде отурган аксакалдар ага көз салып, "Карачы, жаштык кандай сонун. Бул жигиттин ибадатын карачы. Рүкүсү жайында, саждасы жайында, баардыгын сонун кылып окуп атат" дегенде, баягы жигит мактоону көтөрө албай кетип, намазын токтото калып аксакалдарга карап, "О аксакалдар, мен бүгүн орозо да кармагам" деп айтат экен. Анын сыңарындай кээде ушундай адамдар бир аз жакшылык иштерди кылып алып, анын аркасында бирок надандык кылып, илимсиздиктен адамдарга ашкере кылып, өзүнүн бир аз кылган сооп иштерин дагы сообун алдырып жиберишет. Биз кылган ишибизди бир гана Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн кылышыбыз керек. Жана адамдар кожо көрсүн, адамдар көрсүн, эл көрсүн деген нерседен алыс болушубуз керек. Биз кылган ишибизди баягы сөздө айтылгандай, "Сен балыкка жемди таштай бер деңизге" дейт. Эгерде балык билет, балык билбесе, аны жараткан Хаалык билет дейт. Ошон үчүн биз соопторубузду шайтанга алдырып соопсуз калбайлы. Аллахым баарыбыздан ыраазы болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.